Ушу Жайтерек айылынын кулу болчу мурда. Орозбай Акишев Жайтерек айылынын тургуну. Айтымында балалык кезинде айылындагы кооз клуб бар болчу. Бош убактыларын ошол жайда өткөрүп, маданиятты жогорулатууга аракеттер көрүлчү. Азыр абал оор. Бир топ жылдардан бери имарат каралбай калган. Абалын көрүп, ичине кирүүдөн адам коркот. 20 жыл алдын бу жерде кино коюлат болчу. Кинолорду коюп берет болчу. Эки жактан келген адамдарды чогулуш жерде өтөт болчу. Азыр карапсыз калып ушундай болуп калды да. Өлкөнү дүйнөгө мына ушул маданият жана спорт таанылтат. Демек бул тармакка жетиштүү көңүл буруу зарылчылыгы бар. Жергиликтүүлөр буга чейин да тийиштүү тармактарга бир канча ирет калыбына келтирип берүү сунушу менен кайрылышкан. Бирок жыйынтык чыкпай келет. Бизде клуб эми канчынчы жылы салынганын билбейм го. Клуб аварийный состояниеде. В общем, ал неме боюнча иштеген жок. Муну эми бузуш керек, бөлөк салыш керек. 84 салынганбы? Бул өкмөттөн өткөндө неме кылган, бузуп бөлөк салып беребиз деп. Алы немеси чечилди. Бизде маданият кеме деген опшун жок. Маданияттан опшун мен акадабыз. Маданият улуттун жүзү, анын тарыхы, тили жана руханий кенчи. Ата-бабаларыбыз миңдеген жылдар бою өнөр дүйнөсүн аздектеп, муундан муунга улуу эпосторду жана маданий мурастарды калтырган. Улуттук маданиятыбызды мындан арыда улантып, кенен жайылтууда бул тармактагы көйгөйлөрдү оң жолго коюу маселеси айтылат. Бул кароосуз калды көрдүңүздөр. Бул негизинен ушу мурдаттан эле келип, бир гана дубалы деле уже кулап, бир эле эмес каркасы эле калыптыр. Жана сынычтары. Эми бирис ошонун аракетин көрүп атабыз. Эми бул тыйынга такалып атат да бардыгы. Азыр бирisi да айтышыбыз кыйын. Тарых жана маданият жылында өлкө аймагында бир канча маданий жайлар жаңыртылган. Бирок көңүл сыртында калган бул эски имарат дагы эле ошол бойдон. Айыл жашоочулары аймактарды өнүктүрүү жылында оңдолуп калса деген үмүттө турушат. Тагайбек Акматов, Мунара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Базар Коргон району.